атамекендик расмий тилде чыккан Слово Кыргызстана басылмасынын 100 жылдык тарыхый датасын белгилеп жатат. Слово Кыргызстана гезитине 100 жыл. Ал өлкөдө алгачкы эркин тоодон кийин эле 1925-жылы 23 мартта орус тилинде жарык көргөн. Кезинде нускасы 132 миңге чейин жеткен. Коомдогу саясий, экономикалык, маданий, социалдык жана эл аралык жаңылыктарды чагылдырып турган. 24-25 жылдан кийинки муңундун бардыгы ушу газета менен тарбияланып өстү. Ушундан билим алды. Ушундан өзлөрүнүн аң сезимин кеңейтти. Бул газетанын Кыргызстандын турмушуна, элине, мамлекеттин өнүгүшүнө, экономикасынын, маданиятынын, билим берүүсүнүн бардык тармактарын калыптануусуна кошкон сарымы өгөөндөр. Ишенимдүү так жана өз убагында. Учурда басылма жумасына 2 жолу жарык көрөт. Мамлекет башчысынын Кыргыз өкмөтүнүн саясатын колдоп, маалымат булагы болуп келүүдө. Газета должна быть актуальна всегда. Газета дайыма актуалдуу болушу керек. Замандын агымына ылайык тынымсыз өнүгүү зарыл. Окурмандарыбыздын аудиториясын күн сайын кеңейтип жатабыз. Тактап айтканда, социалдык тармактарда да ишмердүүлүк жүргүзүүдөбүз. Маалыматтарды интернетке ыкчам чыгарып, калган материалдарды топтоп басма түрүндө жарыялайбыз. Бир кылымдык тарыхы бар басма сөздүн күчүн, салттуу журналистиканын мыкты үлгүлөрүн тартуулап келет. Редакцияда көрүнүктүү кыргыз журналисттери эмгектенишкен. Вы продолжаете важную государственную общественную миссию. Слово Кыргызстан гезити Совет доорунан бери мамлекеттин өнүгүү процесстерин чагылдырып келет. Айрыкча мамлекеттик саясатты элге жеткирүүдө жана коомдук пикирди калыптандырууда басылманын ролу зор. Гезиттин аймактарга чыгып, жеринен маалымат чогултуп, активдүү иш алып баруусу анын кесипкөйлүүлүгүн далилдеп турат. Иш-чаранын алкагында маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Кыргыз журналистикасынын азыркы коомдогу орду айтылды. Анын өнүгүүсүнө салым кошкондорго сыйлык тапшырылды. Ушунчалык көп маалымат, кимиси калп, кимиси чын, айырмалуу эл үчүн, адамдар үчүн кыйын. Ал эми татыктуу чынчыл журналист өзүнүн аудиториясына, өзүнө маалымат алган элге жоопкерчилик менен мамиле кылып жана туура маалыматты жеткизүүдө азыркы мезгилде башкы ролго чыкты. Белгилей кетсек, кыргыз тилиндеги туңгуч эркин тоо гезити 1924-жылы 7 ноябрда жарык көргөн. Андан бери дал ушул күн журналисттердин кесиптик майрамы катары белгиленип келүүдө. Бермет Ушункулова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.